Талас ынтымагы 2024 кыз келиндер арасында волейбол боюнча атайын таймаш өттү. Ага жалпысынан 8 команда катышты. Негизи облуста кыз келиндер арасында атайын волейбол боюнча ар кандай спорттук таймаштар өтүп келет. Бул оюнду Бишкек шаарындагы таластык айымдар уюштуруп беришип атат. Бул биз үчүн абдан чоң кубаныч болду. Биз ушул 10 күн мурун бизге кабарлады. Анан ушул Талас областында ойноп жүргөн командалар бар болчук. Ошол командалардын ар бирибиз өзүбүздүн командабыз менен чыгып отурабыз. Биз ушул Манас айылындагы Дамира Молдояров атындагы балдар бакчасынын эмгек жамаатынын атынан келип отурабыз. Ушул бүгүнкү оюн эң жогорку деңгээлде өтүп атат. Буйруса күчтүүлөр жеңсин. Биз финалга чыктык. Ар бир команда мыкты даярдыкта келишкен. Алар өздөрүнүн командалары үчүн жакшы оюн көрсөтүштү. Бул күнкү спорттук иш-чараны Таластын тургундары, бирок учурда Бишкек шаарында жашап иштеп жүргөн демилгелүү кыз келиндер уюштурду. Негизги максаты бул турнирдин Талас ынтымагында, Талас областында айымдардын ынтымагын дагы бекемдөө, ден соолукка кам көрүү, волейболду Талас областында дагы өнүктүрүү, жана жаш муундарга үлгү болуу. Негизи спорт волейбол эң кызыктуу жакшынакай оюндардын бири. Бул волейболго ар бир адам келе бербейт, анткени бул командада ойнош бул да эң чоң эмгек. Бир күнгө созулган оюнда атайын калыстар көз салып турду. Бишкектен кыздар келип атат. Баары эле Таластын кыздар экен. Экинчиден финансирование, ушу местная власть, айыл өкмөттөр биртке карап, ушу буларга биртке жардам берип койсо деген ойда. Мына жакын ортодо Ысык көлдө международный ысык оюндар болот. Ушул мен ойлойм, ушул бүгүнкү турнир ошого подготовка, ошолорго биртке ойноп дегенде алса жакшы болот, тияка барып ойногондо биртке жеңилирээк болот деген ой. Соңунда жеңүүчү командага атайын кубок, медалдар тапшырылды. Спорт ден соолуктун булагы демекчи. Ар убак Таластын мыкты кыз келиндери чогулуп, атайын волейбол боюнча таймаштарга катышып турат. Бегайма Сымбаева, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.